Apаңдай болбойт баары кой. Апаң качан болсо көтө жана бир ыры бар. 40 жылы дайын кетсем да алдымдан кыйкырып чыгарым дейт. 40 жыл эмес 4 жыл кетип калсаң аял эрге тийип кетип калган болот. Кесем. Апаң күтөт сени. Мен дайым айылга барганда аялдар ыйлап атат мени. Илгери чоң энем ыйлатпачу постоянно кетип атканда. Анан акыркы кетип атканда айтат, ыйлап атат, анан мен да ыйлагым келип кетти, анан жашырып келсе айтат, мени бул кайра көрбөйм деп атат. Чында ошондой өлдү, энем кийин көргөн жок чоң энем. Азыр апам дайыма ошо кетип атканда, ошо ыйлап атканын байкайм да, ыйлабайт, бирок жаштоголонуп кетип аткан кадимгидей байкайм. Эне ушундай туугандарым. Эне ушундай. Ошон үчүн эч убакта эне менен аял тең эмес. Туура, аялың да урматтуу, ал өзүнүн баласы ошондой. Ошон үчүн эне биринчи орунда туруш керек. Эч убакта экөөнү бирдей койбогон. Эне менен аял бирдей эмес. Катын жолдо бала белде деген сөз бар. Энени Кудай берет бизге. Баланы деле катын деле Кудай берет, бирок сенде кичине тандоо мүмкүнчүлүк бар. Бирок энең тандай албайсың го сен. Мен биякта турам, жок бияк деп тандабайсың го жатындарды, чынбы? Ыктыяр, ошон үчүн эне тең болбойт. Айткан уят болот. Апаң сага капа болот буга. Мен да капа болот аммаке, мен дагы.